Германия, Польша, Австрия, Турция, Кытай, Литва карындашым депутатка койду. Мен бүт жумуштарымды таштап ушул карындашымдын жанында жүрдүм. Өткөндөр бул чындап эле даражасы бийик деген белгиси эмес. Байлыктан кийин статуска ээ болсо келет экен да. Была не была деп. Жакшы мыйзам бар, жаман мыйзам бар. Кээ бир мыйзамдар жакшы ниет менен өзгөртүлбөйт. Бир окуйт эле, арзууга элек, болбойт деп өткөзөт элек. Азыр эми бир күндө 10 мыйзамды өткөзүп атпайбызбы? Ичимде бир сезимдер болду деп айтканыңыз бар экен да. Саясатты жашоодо чарчоо деген сөздү айтпаш керек. Көп аялдуулук боюнча дагы Бирөөнү шагын сындырып, уят кылып, талкуулаганга эч кимдин акысы жок. Чогуу ажыкебизде деле кандай кылдык? Туулганда азан айтырат, өлгөндө жаназаң окулат. Мына силерге биринчи жолу айтып атам. Жакында бир-эки адам баардык чындыкты биле албайт. Манасатага бакай кандай кеңеш болуш ушундай кеңештер керек да. Анткени эмне кылсаң деле адамдар сындай берет экен да. Эгер байлыкка кызыксаң, берешендик менен кошот эле, ыйман менен кошот эле. Алмайдым, бермейби. Саламатсыздарбы, урматтуу Маек подкастыбыздын көрөрмандары, урматтуу биздин катталуучуларыбыз. Бүгүн бизде бир өзгөчө маек болмокчу, себеби бүгүн бизде өзгөчө конок келди. Бизде бүгүн конокто Жогорку Кеңештин экс депутаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер, акын жазуучу Нуржигит Кадырбеков. Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Амансызбы? Аманчылык, Кудайга шүгүр. Рахмат. Сизди бүгүн бизге конокко келет дегенде негизи аябай сүйүндүк, аябай толкундандык, даярдандык, көп жерге деги эле бара бербейсиз. Анан сизди ушул көпчүлүгү ар кандай кабыл алат? Мисалы, айрымдары үчүн сиз акын жазуучусуз, балким айрымдары үчүн саясатчысыз, айрымдары үчүн коомдук ишмерсиз. Сиз өзүңүз кандай айтасыз? Сиз өзүңүздү ким деп ойлойсуз? Убагында бир кыргыздын ырчысы ырдап чыккан жакшы ыр болчу. Султан Садыралиев бекен аябай байгы бир популяр болуп турганда, мен ушундай жөнөкөй жигит деген ырды ырдап чыкканда, жообум ошол. Кыргыздын эле бир жөнөкөй уулумун, жөнөкөй мырзасымын. Аманчылыкта, тынччылыкта, эл журт арасында ушинтип жүргөнүмө Кудайга шүгүр айтам. Анан бир Японияда окуп жүргөндө full scale strategy дегенди окудук эле. Стратегия полного масштаба депчи. Эгер ошол сиз айткандай болсам да, ошол стратегия полного масштаба, ошол жол менен баратыптырмын да. Анткени акын жазуучулук бул адабият, руханий чөйрө. Анан кээде жаштарга насаат айтып атабыз. Бул эми интеллектуалдык руханий чөйрө. Саясатта дагы жүрөбүз. Эми бир эле тармак калыптыр. Мен мындай башот менен кирип көрөлүк, бул бизнес тармагы да. Анан ал жака кирсем, чыга албай калам деп жүрөм, анткени билесиз, дүйнө деген ушундай нерсе. Шыгылып, рахмат, ким кандай кабыл алса, ошол тармакты мыкты болуп жүрүш насип этсин деп тилейм. Өзүм кыргыздын жөнөкөй жигитимин. Анан жогоруда сизди коомдук ишмер дагы деп тааныштырып атпайбызбы? Анан өзүңүздүн дагы Instagram аккаунттарыңыздан, деги эле интернет тармактарынан деле ушундай наам менен жүрөсүз да. Анан негизи ушул коомдук ишмер же мамлекеттик ишмер деген бул ким? Элдин кызматчысыбы же системанын өкүлүбү? Кандай болуп калат? Мен бир да жерде айткан жокмун коомдук ишмермин деп. Бир да жерде айткан жокмун мамлекет ишмермин деп. Бул эми ошол тагдырга, жагдайга жараша берилген бул наам дагы эмес, бир макам деп айтсак туура болот да. Анткени мамлекет кызмат иштедим, бул чындык. Анан коомдук иштеген бул волонтердук, ыктыярдык тук менен кыла турган иштер да. Мамлекет кызмат үчүн эмне айлыгын да аласың. Бирок коомдук долбоорлор мындай керек болсо рахмат үчүн эмес. Элге журтка пайда болсо болду, сөксө деле, акысын бербесе деле кыла турган иштер да. Мына мисалы бир адамдан бир китеп деген долбоор бар, ошолор менен жүрүп атам. Бул китеп окутуу долбоору, Жашыл Кыргызстан деген демилге көтөргөнбүз депутат мезгилде, бир адамдан 3 көчөт деп, ошолор менен жүрүп атабыз. Анан баягы мугалимдер менен, мектеп окуучулары менен, студенттер менен адеп акылак тармагында бир убакта билесизби, адеп державасы деген идеология көтөрдүк эле. Ошол идеологиялык пасылдын аркасында бир топ иштер болгон, мисалы көчөгө түкүрбө, жүзүмө түкүрбө, мекендешим деген сыяктуучу. Ыргытпа, таштаба, сөгүнбө деген бир акцияларды кылганбыз. Ошол мезгилде президентке да кирип чыккам ушул акция менен. Анан ал моюнуна алганда бир ачуум келгенде мен да сөгүнүп жиберип атам, жакшы эскерттиң депчи. Балким ушуларды көрүп билгенден кийин ошондой коомдук ишмер деген бир макамды берди окшойт да, коомчулук, эл журт. Анан мамлекеттик кызмат иштеген дагы чындык, бирок эми ушуларга татыктуу болуш насип этсин. Алла Таала узун өмүр берсин. Өмүр өткөнчөктү ушул макамга татыктуу болуп, акысын бергенге аракет кылыш керек да. Анан бир атты ата энең берет экен, анан бир атты эл берет экен, анан бир атты өзүң ошого татыктуу болот экенсиң. Мисалы бир
Кээ бир адамдар бар го, атына жаман сөз кошулат, ууру, алкаш. Кээ бир адамдар бар, баягындай бир зыкым, сараң. Кээ бир адамдарга мындай айкөл, берешен, жоомарт деген аттар кошулат экен. Тилегим ушул. Эми ким берсе да, качан берсе дагы ушул жакшы аттар гана кошулса экен деп тилек кылам. Акыркы жаңылыктар боюнча дагы сүйлөшсөк балким коомго дагы кызык деген ой болду да. Анан мен сизге негизи катталып анан көрүп жүрөм. Карындашыңыздын дагы депутаттыкка талапкерлигин койгону жөнүндө, ал арасында сиз дагы өзүңүз ага жардам берип чогуу жүрдүңүз. Анан эми буга чейин сиздин маектериңизди көрдүм. Эмне үчүн мисалы мандатыңызды тапшырганыңыз боюнча. Анан мандатыңызды тапшырдыңыз, саясаттан кеттиңиз. Бирок кайра карындашыңыз депутаттыкка талапкерлигин койду. Негизи бул боюнча оюңуз кандай болду? Биринчиден мандатты тапшыруу бул саясаттан кетүү эмес да. Мисалы баягындай бир алдыңдан арык чыгып калса деле андан секирип өтүш үчүн 1-2 кадам аркага таштайсың. Анан чуркап келип секирип өтөсүң, ошол сыяктуу эле нерсе. Анан карындашым Нургыз Кадырбек кызы Кадырбекова депутатка койду. Бул эми анын өзүнүн жеке чечими болду. Кыргызда бир сөз бар, чыккан кыз чийден тышкары деп. Өзүнүн жолдошу макулдук бергенден кийин алардын иши, мен мисалы кийлигишпейт элем бул маселеге. Ошон үчүн күйөө балабызга рахмат, ал анын чечими болду. Биздин мындай эл журтта бир сөз бар, эркек элдики, аял эрдики деп. Эми балким билерге жакпас, бирок бул кыргыздын сөзү да. Ошон үчүн ал күйөө бала ошого шарт түзүп берип, кыяс ал врач. Анан өзү мүмкүнчүлүк түзүп берип, батасын берип, макулдугун берди. Анан ошондон кийин ал чыккандан кийин мен биринчиден эми жанында же күйөөсү жүрүш керек, же агасы жүрүш керек, же баласы жүрүш керек, ушундай да, же иниси жүрүш керек дегендей. Мен бүт жумуштарымды таштап ушул карындашымдын жанында жүрдүм. Эми колумдан келишинче көмөгүмдү көрсөттүм. Мен ушул күндөргө ыраазы болуп атам. Анткени бир уяда чоңойдук. Анан мен студент болуп кеттим. Кийин Нургыз да студент болду. Ошондон баштап эле мындай көп деле сүйлөшпөп турбуз. Өзүнүн жашоосу, менин жашоом, анан турмушка чыгып кетти. Кыз конок деп бекер айтпайт экен да. Бирок ушул күндөр карындаш менен чогуу жүрүп ушундай бир эс алдым, ушундай жыргадым. Баары бир тууган, уялаш, экөөбүз удабыз. Кичинекейбизде көп урушуп талашат элек. Менин эң чоң душманым ушул болчу да. Кээде атама айтат элем, апама айтат элем, ушуну эмнеге төрөдүңүз апа, жөн эле койбойт белеңиз депчи. Ошолорду эстеп күлдүк. Анан Нургыздан да көп нерсени үйрөндүм. Мындай карындашым аябай эрктүү, ушундай бир позитивдүү, баягы командасына дух бере ала турган сыпаттар бар экен да. Юмор аябай жакшы. Анан мындай берешендиги ошол жерлерде жүргөндө мен тамашалап, бесплатный агитатор кылып алдың. Элдин алдында айтып аттым, бир обед алып берип койгон жок десем, ушундай күлүп аркасынан анан кийин ушундай дасторкондорду жайып, ага ошентип айтпасынчы деп шылтоо болупчу. Анан жүрүп карындашымдан көп нерсе үйрөндүм. Аябай мындай ушул күнгөргө анимет этем да, анткени жакындар менен чогуу болгон күндөрдү өтө баалаш керек экен. Бул күндөрдө эле дайыма боло бербейт мындай мүмкүнчүлүктөр. Анан 5 аялдан бир аз гана жетпей калды, экинчи орунду алды. Бирок ушунчалык сыймыктандым. Таза добуш. Бир мындай сатып алуунун сысы да болгон жок. Өзүнүн жүрөгү да таза, мындай имандуу, Кудай деген кыз 5 убакыт намазда. Ушунчалык бир таза жол менен барды. Анан карындашымдын кадырына, салмагына өзүмчө мындай сыймыктандым. Анан элиме журтума рахмат. Мисалы кээ бир жерлерде азыраак добуш менен деле, 1000 добуш менен деле адамдар депутат болду. Бирок ошол 3,5 миңге жакын добуш алды. Бирок болбосо деле ушундай кадыры чоң экен карындашымдын. Болгондо дагы бир тыйын коротпой ушундай бир. Анан аланын чечими мен качан болбосун карындашым эгерде бир чечим кабыл алса колдогонго даярмын. Дем бергенге даярмын, анткени мен ушунчалык сыймыктанам карындашым. Ошол сиздер деген көбүнчө аймактарды кыдырдыңыздар го, айыл жерлерине көп бардыңыздар, ошол жакта элдер мындай кандай мамиле кылды дейлиби? Сизди дагы көргөндө баягы бир башкача сезимдер болсо керек. Элжертибизге рахмат, баягы Нургызды көпчүлүгү койгонун деле билбей калыптыр. Барганда апей сен да койдуң, баягы курултайда кыз белең, албетте сени колдойбуз. Ошо кыдырып чыкканга үлгүрбөй калдык да бүт айылдардычы. Анан эми бул шайлоодо чындап каражат чоң роль ойноду, анткени 1000ге чейин агитатор алганга болот да. Эми ал жөн эмес, ар бирин 20 миң, 30 миң алганда элестетип көрүңүз. 20-30 миллион болуп кетет атабы? Ушундай бир чоң каражат талап кыла турган акция экен. Нургыз деле бир 50-60 адам деле алган мүмкүнчүлүгү болду, анан калган жерлерди кыдырып чыкканга аракет кылды да. Бирок бул заманда баягы элди топтой коюш деле оңой эмес. Биз баягы интип барып
бузушу кылып топтогон деле жокпуз. Барат деп коюп аттык, анан ким чыкса ошолор менен баарлашып аттык. Кээде үйлөрдү тыкылдатып. Шайлоонун жакшы жери ушул экен. Баягы элдин алдына барганды, кичпейликти үйрөнөт экенсиң да. Буга чейин баягы керкейип жүргөндөрдү көрдүк го. Ушул добуш керек болгон элдин алдына барат экен да. Ошон үчүн элибизден айланалы. Аябай жакшы дос болуп атты барган жерде. Күлүп жайнап, батасын берип, баягы курултайда сүйлөгөн кыз ушул кызбы? Би койду беле, айтпайт белеңер депчи. Ошон үчүн маалымат жеткиз керек экен да убагында. Анан экинчиси болсо, кээде Нуркыздын колу бошобой калып атканда, мисалы дебат болгондо кээ бир айылдарга өзүм деле барып эл менен таанышып аттым. Билесизби? Мындай элдин батасын алып келдик да. Ушундай бир элибиздин жүрөгү таза, Кудайга шүгүр. Анан көп нерселерди билип келдик. Мисалы Алайкуга барганда атам менен апам ал жакта иштеп келген. Ошол жактагы атамды билген кишилерге жолуктук. Ушундай бир жакшы киши эле, майын киши болчу, жибектей созулган жигит эле деген сөздөрдү угуп, атам рамат болуп кеткен да. Анан бир сонун окуяларды айтып берет, тамашаларын айтып берет. Ошентип элибизди, жерибизди таанып келдик, батасын алып келдик. Ошол учурда Нуркыз Кадырбекова, бул сиздер мисалы бир аймактан бир аймакка өтүп баягы эл менен жүзмө жүз жолугуп сүйлөштүңүздөр да, бирок көпчүлүгү соц тармактарды пайдаланышты, бирок ошону менен айырмасы болсо керек, эл менен жүзмө жүз көрүшкөн менен телефондун ар жагында дейлиби балким, Чын-чынына келгенде мындай саясий маданият, саясий аң сезим, шайлоо маданияты боюнча иштеш керек экен. Кээ бир жерлерде мен кулагым менен укпадым, бирок бизге маалыматтарды айтып келип атты. Ушу 1-2 миң берсе самын, тиги буларды алып алсам болот эле деген эже карындашдарыбыз бар экен. Эми турмуш деле оңой эмес да азыр. Кымбатчылык болуп атса, эми Айлапада билесиздер, мугалимдердин жумуштары бар, врачтардын жумуштары бар, айыл өкмөт иштегендер жумуштары бар, ал калгандары мал чарба, айыл чарбасы менен элешип атат да. Анан ушундай чындап эле добушты сатканга аракет кылгандар болот экен. Топтоо менен келип алып шайлоо күндөрүчү. Анан эптеп эле ушу жеңип кетели деп, мисалы акчабыз деле жок болчу, бирок акча болгондо да ошого мен уруксат бермек эмесмин. Нуркыздага бармак эмес. Ошон үчүн азыр айтат элем, өтпөй калгандардын бул даражасы төмөн деген белгиси эмес, өткөндөр бул чындап эле даражасы бийик деген белгиси эмес. Алла Тааланын алдында ким 5 суроого жооп беребиз да. Биринчиси убактыңды кандай корот? Бул өтө маанилүү. Убакытка ушундай маани бериш керек. Убакыт деген ушундай бир колуңдагы кушуңдай бир кеткенден кайра келбейт да. Экинчиси жаштыгыңды кандай корот? Үчүнчүсү ырыскың кайдан табылды? Кайдан таптың? Анан кайда короттуң? Буга да жооп беребиз. Анан бул экөө өзүнчө бирден суроо, анан бешинчиси болсо алган илимиңди кандай амал кылдың деп. Ошон үчүн бул жаатта чындап иштеш керек экен. Мындай мамлекетим деген адамдар өзүнүн добушун витринага коюп сатпаш керек да. Мен ошол жерде айтып аттым. Бир чака сууга баланын бир тамчы зарасы кошулса бардыгы арам болот. Кыйналып, дыйканчылык кылып, соода кылып, мал сатып, Россияга барып мигрант болуп тапкан каражатыңарга ошол кандидаттардын баягындай берген акчасын алып, эми чогуу айтпады беле арам акча. Кошуп алсаңар бүт ырыскыңдардын берекесин кетирет, анан бала бакканга да жакшы чыкпайт. Ушуларды айтып аттым да. Таасир эткендерге таасир этти, таасир этпегендерге таасир этпеди, бирок чындыгы ушундай. Кудай кааласа саясаттагы жолубуз дайыма таза болот. Ошого ишениңиз. Мисалы ошол жака барган журналисттердин көпчүлүгү баягы жаңы барган депутаттардан мисалы интервью алышты, анан ошол жерде айткандар дагы болот да. Мисалы канча акча короттуңуз дегенде 16 миллионго чейин, андан көп дагы айтып аткандар болду. Негизи акча коротуу боюнча дагы айтып атпайсызбы? Айрымдары өздөрү деле сатканга даяр экен депчи. Анан негизи анча акчаны коротушса, анан анын пайдасы эмне ал жакта? Бул деле бир баягы жарыш сыяктуу да. Мисалы кээ бир адамдарды көрүп атасыз го, чет өлкөгө чыгып, өзүнүн акчасы менен бир суда сүзүш боюнча жарышка катышып келип атат. Дагы бирөө гимнастика боюнча, дагы бирөө менталдык арифметика боюнча, дагы бирөө математика боюнча өздөрүнүн каражаттары менен барып келип атпайбы? Эми бул башка маселе. Анан адамдын табияты ушул экен да, дегенде байлык, анан ошо менен адам токтоп калбайт экен да. Анан байлыктан кийин бир статуска ээ болгусу келет экен да. Бул депутаттык карьера кылыштын эң кыска жолу. Өмүрүндө мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар бар. Дароо эле келип депутат болуп, андан кийин министр болуп кеткендер бар да. Мен ойлоп атам, кийинки мезгилдерде балким ушундай ценз киргизиш керекпи, мамлекеттик кызматта иштесин, анан депутат болсун деп. Анан ушул кыска жол болуп атат да. Ошон үчүн байлык бар, адам ага канааттанбайт. Эми статус керек, эми макам керек, эми коомдук бир абал, даража керек деп туруп, была не была деп анан жана айтат го, болсо 5, болбосо 15 дегендер эмес экен. Эми аягына чыгып
жеңип чыгалы деген бир намыспы, куру намыспы ошо менен дүйнөсүн аябай кылат экен да. Ар кимдин өзүнүн чечими, өзүнүн эрки. Бирок мындай мен байкадым, кээ бир таза балдар бар. Мен парламентте чогуу жүргөн. Кыжылат болуп аттым, ушул балдар кантип өтөт, акчалары жок эле депчи. Бирок кийин көрүп алып таң калдым, фонддорун 10 миллион, 5-6 миллион акчаларды алар деле кетириптир да. Каяктан келди бул каражат? Ошон үчүн негизи Европада андай нерсе жок да. Кээ бир өлкөлөрдө мамлекет өзү каржылап берет. Болду, жолугучларды өзү учтуруп берет, кандидаттар регистрация болот. Андан кийин каражатты мамлекет мындай камсыздап берет да. Анан карасаңыз бирөөнүн баннерлери бүт каптап кеткен, дагы бирөө дээрлик маалымат жок. Анан бир сонун балдарды мен байкап аттым дебаттарда, мыкты балдар, бирок алар жакшы көп добуш алган жок да, жаңы балдарчы. Айтор эми бул кээ бир жерде, кээ бир региондордо анча деле каражат жок балдарга добуш берди, ошолорго абдан ыраазы болдум. Мен мындай көлдүн эли көл экен деген сөз чын экен деп ойлоп, ушундай жүрөгүмөн ыраазы болдум. Анан кээ бир жактарда чындап эле каражат ойноду. Иши кылып кой аксагы менен миңдейт, бирок элибиз жакшы эл. Чындап мындай караганда уюткулуу эл. Бара bundan да өтөбүз. Азыр европалыкка же америкалыкка барып, мага добуш бер $100 берем десең, биринчиден албайт, бомж болсо да албайт. Экинчиден полицияга берип коет да. Мына оскорбляет меня деп, ошо менен карьерасы бүтөт. Бул аң сезим маселеси, ага да иштеп Кудай буйрса. Элдин көпчүлүгү деген баягы жаңы адамдар келсе, жаңы жүздөр келсе деп дагы калышты да. Анан бирок баягы саясаттын системасын түшүнбөй, бардыгы эле жапжаңы болуп кетсе, анда деле саясатты жүргүзүү кыйын болуп калат го. Преемственность деген түшүнүк бар да, орусча, кыргызча кандай болот? Мындай бир көч уланыш керек. Жалаң жаштар келгенде, балким акылы бар, билими бар, IT технологияны жакшы билет, гаджеттерди жакшы билет, бирок тажрыйба деген нерсе бар да. Мен мисалы чындап Текебаев менен бир парламентте депутат болгум келген. Ошо мезгилдерде дагы мыкты депутаттарда Мадумаров менен чогуу иштедим. Азыркы Ташиев мырза дагы убагында депутат болгон, президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы убагында депутат болгон. Ошолор менен бир парламентте болсом жакшы болмок да, анткени алардын көргөн билгендерин үйрөнмөкмүн. Тажрыйба деген тажрыйба, мен деле мына караңыз, Америкада окудум, Японияда окудум, кыска мөөнөттүк курстарда, Германия, Польша, Австрия, Турция, Кытай, Литва бир топ жерлерде деле окудум. Бирок мунун бардыгы бирип келгенде тажрыйба менен алмаштыра албай турган нерсе да. Ошон үчүн бул жалаң жаштар деген, аны деле көрдүк го, келатат жаштар келатат. Азыр кээде кармалып калып атат, ишти жейди, уурдады дегендердин арасында деле жаштар чыгып калып атат. Мен дайыма айтам да, 60 жашар коррупционер менен 25 жашар коррупционердин айырмасы эмне? Бул жашта эмес кеп, анын алган тарбиясында, ыжданында, иманында, ынсабында, тарбиясында, ар жагында. Ошон үчүн тажрыйбалуу саясатчылар сөз болуш керек. Америка эмне үчүн Америка? Анткени сенатка шайлоо бардыгын бир шайлабайт, 3/1 гана шайлайт. Ар бир 2 жылда 3/1 болуп отуруп, анан 6 жылда жаңыланат. Ошондо дагы бир 40-50 жылдан бери шайланып келген депутаттар бар. Мисалы Эдвард Кеннеди, Маккейн, Джон Маккейн дегендер, булар өмүр бою бир жерден депутат болду да. Анан ошолордо мына Барак Обамалар үйрөндү, ошолор келип анан кийин депутат болду. Ошон үчүн бул Демек бул нерсе керек. улун урматтуу, кичини узаттуу, бул мусулманчылыкта дагы бар, элибизде дагы бар нерсе. Удуларга көп тил тийгизе бербеш керек. Дейбиз, бу дейбиз, жакшы доорлор өттү, мындай кыйын доорлор өттү, бирок алар өздөрүнүн изин калтырды да. Азыр эми эмне кылып койду деген сөздү кыйын айтабыз. Бул депутаттын көп иши, чыныгы иши бул мыйзам жазуу да. Өзү мыйзам жазбаса дагы өкмөт алып келген мыйзамдарды карап, бул болот, бул болбойт деп фильтрден өткөзүп берүү. Анан баарына эле кол көтөрө берсек, эртең бир күнү акыретте да жооп беребиз, элдин алдында да жооп беребиз. Анткени жакшы мыйзам бар, жаман мыйзам бар. Кээ бир мыйзамдар жакшы ниет менен өзгөртүлбөйт. Эң негизи ошол, биз болсо депутаттардан жол куруп бер, машина куруп бер, анан мунуга жардам берип кой, акчалай жардам берип кой деп жүрүп атпайбызбы? Ал өзүнүн максатын унутуп эле элге жагам деп башка жолго түшүп кетти. Ошон үчүн бүгүн бизде мыйзамдардын сапаты боюнча чоң проблемалар бар. Мына мен мисалы Масалиевдер менен депутат болдум. Бул абдан мен үчүн пайдалуу болду да. Бул көп Улукбек Ормоновдун тажрыйбасы абдан чоң. Жакшы көрөбү, жаман көрөбү, тажрыйбасы чоң адамдар. Алар менен сүйлөшүп, акылын алганга аракет кылчу. Учурунда дейт, мындай кылчубуз дейт, ар бир мыйзамды кабыл алганда окуп чыгып, ар бир текст дейт. Бир окуйт эле, арыз угат элек, болот болбойт деп өткөзөт элек дейт. Азыр эми бир күндө 10 мыйзамды өткөзүп атпайбызбы?
Элестетип көрүңүз, ар бири жана түшүндүрмөлөр менен справкалар менен кошкондо Дон Кихот эле чоң чыгарма да, Вайна и мир эле. Ошолорду окуп чыккан депутат болуш керек, сабаттуулук бул жакта керек. Бул жакта аналитикалык жөндөм керек. Бирок аны эл сурап айтат да, эл деп айтпайм эми кээ бир жерлердечи. Ошон үчүн бул жакта түшүндүрүштөр аябай көп, бирок анан мен да айтат элем, преемственность көчтүн уланышы үчүн тажрыйбалуулар, жаштар аралашып келген өтө маанилүү. Сиз негизи мандатыңызды тапшырганыңыз жөнүндө айттыңыз деп атпаймынбы? Ал жакта деген сиз Эрнест Каяска берген маегиңизде дабатка чыгып келгенден кийин дагы баягы ичимде бир сезимдер болду деп айтканыңыз бар экен да. Ошол бул негизи чарчоо болдубу же кысым болдубу же жан дүйнөнүн бир үнү болдубу? Саясатта жашоодо чарчоо деген сөздү айтпаш керек. Чарчасаң анда бул дүйнөдөн кете бериш керек. Бул дүйнөнүн өзү чакырык. Адам туулганда эмне үчүн ыйлап туулат? Бул жыргай турган дүйнө эмес да. Бирикем дүйнө. Бай болсоң деле тузуң келмейт. Бир жагынан болсо бир жагынан болбойт. Бирөөгө ден соолук берет, бирөөгө байлык берет. Оору деген бар, карлык деген бар, муктаждык деген бар, өлүм житим деген бар. Ушундай дүйнө. Анан ушу жашаш үчүн дайыма тырышышың керек, аракет кылышың керек. Анан чарчай турган бул чарчоо деген сөздү айтпаш керек да. Кээде чарчайсың, физикалык жактан чарчайсың, моралдык жактан чарчайсың, бирок эс алуу жолдору да бар да. Жүрөк сыгылганда жаратканга жакын бол, Кудайды эсте, намазыңды оку. Ошондо мындай бат эле калыбыңа келесиң. Баягы телефондун деле зарядты өңгөнү сайып коет эмеспи? Тапшыруу негизи кандай кай жактан келген чечим болду? Өзүмдөн? Жан дүйнөңүздөн. Ким кандай бул? Жан дүйнөдөн келеби, акылдан келеби, жүрөктөн келеби, кеңешесиң. Чечимиңиз. Бирок бир нерседе өзүмчүлдүк өтө чоң катастрофа. Эң башкысы азыр эми жагдайды көрүп турасың, мурдагыдай жагдай эмес. Мисалы, чоң саясатчылар далайы ушундай жагдайга түшүп болду. Алар менен кошо канча шакирттери, жаш балдар эле мындай камалып, кыйналып калышты да. Алар жөнүндө эч ким сүйлөбөйт, аягында келип эле бир адам герой болуп калат экен, 1-2 адам элечи. Ошон үчүн мындай башкалардын тагдырын ойлоп коюш керек. Башкалардын дагы тагдырын ойлоп коюш керек. Анткени мындай жагдайда бир саясий тиреш катары сүрөт, ушундай бир шарт түзүлүп калган учурда элдин тынчтыгын ойлоп коюш керек. Адейс будейс, ар бир саясатчынын өзүнүн тарапкерлери бар. Анан бул кадимкидей эле кеңешилгенден кийин, ойлонулгандан кийин кабыл алынган абдан туура чечим бул. Сиз мындан мурун дагы айтып атпайсызбы? Саясаттан кеттим деген эмес ал депчи. Андай сөз эмес дегениңиз менен кийинчерээк баягы убакыты сааты чыкса, балким кайра саясатка барышыңыз мүмкүнбү? Саясатка барыш үчүн саясаттан кетиш керек. Мен саясаттан кеткен жокмун. Негизи биз бүгүнкү күндө акыркы жаңылыктар боюнча сиз дагы угуп аткан болушуңуз керек. Көп аялдуулук боюнча дагы маселелер бүгүнкү күндө козголуп атпайбы? Анан акыркы учурда дагы Бишкектеги бир көрүнүктүү адамды эле ушул боюнча шектелди деп айтып чыгып атышат. Мисалы көп аялдык боюнча, аял алуу боюнчачы. Анан ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи бул баягы шариятта уруксат беришет деп айтышат, бирок мыйзамдуу түрдө ага уруксат жок деп Мен атышпайбы? мындай комментарий бериштен алыс болот элем. Ар кимдин өзүнүн тагдыры бар, ар кимдин өзүнүн жолу бар. Мен мындай шариятка, алдындардын сөзүнө комментарий бериш үчүн өзүм да алым болушум керек да. Анан Кудайдын бир өкүмүнө бир комментарий берип, бул туура эмес деп айта албайм. Ошон үчүн ар кимдин жеке жашоосу бар. Биз ушундай болуп калдык да, бирөөнүн жашоосуна кызыгып эле өзүнүн жашоосу экенин унутуп калабыз. Биринчи орунда башкалардын дүйнөсүн, башкалардын чөнтөгүн, башкалардын коюн санап калып атык. Эми эмне болсо деле ушу үй бүлөсүнө ынтымак тилейм. Кыргызда бир сөз бар, өткөн ишке салават дейт. Мен кимди айтып атасыз билбейм, билгим да келбейт. Бирөөлөрдүн атын айтып, бир элдин алдына чыгып уят карган бар го, ошол адамдар өздөрү да жаратпайт да. Бирөөнү шерменде кылгандан өзү шерменде болмойсон өлбөйт, ушуга ишенип коюңуз. Анан ал чыкканда бир мындай табасы гана, балким азыр кыйналып турат, сыгылып турат. Бирөө камалганда деле аркасынан барып комментарий берип, видеолорду тартып, мынткен эмес, анткени эмес, чала кылыптыр деген сөздү айтып атпайбызбы? Эми билбейбиз, аны сот күнөөлүү демей сайын күнөөлүү деп айтканга эч кимдин акысы жок. Бул презумпция невиновности деген дүйнөдөгү бар нерсе да. Дүйнөдөгү бир эл аралык укукта бар нерсе. Ошого чейин эле иттен алып көргө салып атабыз. Анын жакындары бар, туугандары бар, бала бакырасы бар. Мындай Кыргызстанда бир эле жагдай болсо, бир эле окуя болсо башка кеп эле. Толтура. Өткөндө бир акылдуу эле адам айтты, болуп келген боло берет. Ал союздун учурунда да болгон.
Ошон үчүн мындай бирөөлөрдүн жеке жашоосун талкуулабай, ушундай эле жакшылык кааласа акырын барып өзүнө кеңеш берип, өзүнө жардам берген жакшы да. Анан элдин алдына алып чыгып коюп эле диванда эксперт болуп жатып алып, бирөөнүн шагын сындырып, уят кылып, талкуулаганга эч кимдин акысы жок. Чогуу ажекебизде деле кандай кылдык? Эми өзүнүн эрки, өзүнүн тандоосу. Эгер болбогон, коомдо болбогон нерсе болсо айтат элем, бул чото бир жапайы иш болуп калды го депчи. Болуп келатат эми, реалист болсобуз керек да. Сиз аалымдар менен дагы жүрүп каласыз, өзүңүз дагы дабатка чыгып каласыз. Анан негизи эле ушул дин тууралуу илим алгансызбы? Бул түшүнүк сизге кайдан келген? Ооба, менин чоң атам раматылык. Мен чоң атамдын колунда чоңойдум. Ошол көп айтат эле да. Мен өлгөндөн кийин мага ким Куран окуйт? Силер эми азыркы заманда жашап атасыңар, азыр жакшы мечиттер толо, илим алгандар бар. Ал мезгилде анча мынча эле аксакалдар намаз окубаса, эч ким намаз окубайт эле. Анан Советтик Советтер Союзунун идеологиясы бар эле, бул атеизм деп коет эле. Бир да динди тааныбайт эле, керек болсо Кудайга каршы Кудай жок деген бир Кудай астагфирулла. Ушундай бир Алла Таала өзү кечирсин. Ошондой идеологиясы бар эле да. Анан ошол заманда мен өлгөндөн кийин мага ким Куран окуйт деп көп кызылат болот эле да. Ошону мен угат элем. Угуп, ага келсе айтат эле, бу келсе айтат эле. Кичине бир намаз окусаң боло, акыретиңди ойлосоң боло. Эми бул дүйнө өтүп кетет. Байлыгың да калат, бийлигиң, бала бакыраң да калат. Анан ал жака барганда, акыретке барганда акыбалыбыз кантет, Кудайдын буйругу деп айтып калгандарды угуп калат элем. Анан ушу чоң атам раматылык бир көңүлү тынса экен деп, анан айылыбызга молдо келгенде мен барып окугам. Ошо чоң атам өзү жиберген. Бул 91-жыл Советтер Союзу, 90-жылдар болчу. Анда Советтер Союзу бар эле. Анан ошондон илим алдым, билим алдым. Кийин мен аалымдардан билим алдым. Ыйман фондунда иштеп калдым. Ал жакта деле Чубак ажеке, Апшыкыр ажеке, Максат ажеке сыяктуу, Садыбакас Доолов сыяктуу чоң аалымдар менен катарлаш жүрдүм. Алардын сабактарына катыштым. Ошолар мага мындай бир чоң тажрыйба, чоң билим болуп берди да, билимдин кеңч эшиги болуп берди. Эми адамдын денеси бар, руху бар, акылы бар. Илим билим менен акылды өстүрөсүң. Денең болсо спорт, дене көнүгүүлөр менен, анан руханий жак ушул жаратканды таануу менен гана боло турган нерсе да. Ошон үчүн мен айтат элем, бизде улуттун наркы насили маданияты, чыгыш басыштын илим билим технологиясы, анан өзүбүздүн ислам динибиздин адеп ахлак тарбиясы, ыйман тарбиясы лайкалышпай турган, симбиоз кыла турган нерселер да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, биздин жашоодо деле ошол. Туулганда азан айтылат, өлгөндө жаназаң окулат. Башка учурда светтикпиз, атеистмин деген кишилер деле аягы ушу менен өтө турган нерсе да. Дин тарабынан ушундай жол менен ушундайча билим алган болсоңуз, азыр өзүңүз дагы көп жактарда окуп келгем деп калдыңыз. Анан негизи канча кесипти аркалагансыз? Кандай кесиптерди аркалагансыз? Мен эми юридикал факультетти бүтүрдүм. Юрист болуп иштегем, Ош мамлекеттик университетинин юристи болуп иштедим. Ректорго кеңешчи болуп иштегемин, анча-мынча сот процесстерине катышып жүрүп, анан эле мамлекет кызматка өтүп кеттим, дипломатияга. Ошого жараша, мисалы Америкада масс-коммуникация менен журналистиканы окудум. Японияда болсо мамлекеттик башкаруу менен эл аралык байланыштарды, ошол магистратураны бүтүрдүм. Анан башка жерлерде, ал жакта мисалы конфликтология боюнча болду, мисалы Казакстанда, адам укугу боюнча институт бар экен, ошол жака барып окуп келгенмин Польшада. Гарвардтын профессорлору келгенде Турцияда. Ошол жака барып дагы алардын курстарынан өтүп келгенмин. Leadership Academy деп коет, лидердик академиясы. Кытайда болсо мамлекеттик башкаруу, чарбаны, жергиликтүү чарбаны башкаруу боюнча бир айлык курстан өткөнмүн. Айтор ушинтип эле окуп келатам. Бирок эми аркалаган кесибим, биринчи кесибим юрист болду. Анан Ош мамлекеттик университетинде сабак бердим. Бул жакта билесиздер да, Кувейт университети бар. Ошол жерде сабак бердим. Андан тышкары журналистика боюнча юриспруденция, риторика, компаративистика, чет өлкөлөрдүн конституциялык укугу боюнча сабактарды бергемин да. Кийин келип дипломатияда иштедим, Тышкы иштер министрлигинде. Анан президенттин аппаратына өттүм. Анан ыйман фондунда, бул коомдук фонд болчу, бирок президенттин алдындагы фонд болчу. Андан кийин келип министрдин орун басары, министр болуп, анан кийин депутат болдум. Негизи ушул депутат болууга бир
мындай ичиңизде ушу депутат болом деген сезим бар беле? Бар эле. Мурунтан эле? Бар эле, жок Кичине нерсе, жок кичине нерсе эч качан кезиңизден. болбойт. Баягы мен оюмда жок жерден эле болуп калдым деген бул ишенбеңиз эч. Бирок ошол жылы депутатка барайын деген оюм жок эле. Мен бир 3-4 китепти бир баштап алгам. Анан көзүм жетип атканда биринчиден каражат керек, экинчиден таза шайлоо болбойт го деп жүрсөм эле бир партия чакырды, ошол мезгилдеги президенттин партиясы. Ага такыр жүрөгүм чаппады, көңүлүм чаппады. Анан ага кирбей коюштун бир жолу ушул болчу, башка партия менен кетиш керек эле да. Анан дагы бир партия, азыркы бийликтегилердин партиясы чыккан, ошолордон чакыруу болду. Анан Иман Нуру партиясынан чакыруу болду. Мен ушу Иман Нуруну тандадым. Баргандан кийин лидер кылып шайлап коюшту. Ошо менен 2 шайлоого катыштым. Бирөөсүндө көрдүңүздөр, анда мындай ал шайлоо жакшы шайлоо болбой, ошонун аркасында төңкөш болуп кетти. Андан кийин эле 2021 шайлоодо Кудай жылгап өттүк да. Эми ошол мезгилде чындап мындай бир адилеттүү, тазараак шайлоо болду ошолчу. Ушул нукту сактап кетиш керек болчу да. Ушул жол менен эле кете берсе, Кудай буйрса баары жакшы болот. Анткени биз баягы акча кетирбей, жалаң тамашалайт эле машкан, тешкен, ач калган, кеч калгандар эле топтолдук деп тамашалап, бирок ошол партия деле өттү. Элибизге чоң рахмат. Бардыгы сатылат деген баягы бир аксиома катары кабыл алынып калган элдин арасында пикир бар эле, ошол жалган экенин далилдеп берди ошол шайлоо. Биздин партия өттү. Чын айтайын, мындай каражатыбыз көп деле эмес болчу. Бир гана штаб ачтык. Айрым кандидаттар балким өздөрүнүн штаб ачты. Анан ошол штаб менен эле элди кыдырдык, бир чоң каражат эле кетирген жокпуз. Анан ким бир айткандай бензинге, тамак ашка акча таап эле шайлоо кирип кеткенбиз да. Бирок Кудай жалгап, ушундай тагдырыбызда бар экен, шайландык. Ошону менен элибиз баягы уюткул экендигин, баягы таза шайлаган инсандардын бар экенин бир далилдеп берди. Бул кийинки саясатка барам деген таза инсандарга, анан каражат жок болсо да бир даремети бар инсандарга чоң өбөлгө стимул деп эсептейм. Анан сиз ошол депутат болуп барган убактагы мындай эң туура болгон чечим деп кабыл алынган мыйзамдардын ичинен кайсынысын айта аласыз? Жашыл Кыргызстан токтомун кабыл алдык. Бул өлкөнү жашылдандырыш керек. Мисалы экология маселеси дүйнөдө көрөсүз. Азыр мисалы Украина маселеси боюнча эки бөлүнүп атпайбы? НАТО тарап, анан Россия тарап болуп. Кечээ Венесуэлада окуя болду. Алдан дагы Венесуэланын эгемендүүлүгүнө бир коркунуч болду. Эгемендүүлүгүн шылдыңдады деген тараптар болуп атат. Анан аркы тарапты колдогондор да болуп атат. Эми ушул сыяктуу нерсе, бирок келечекте баардыгын бириктирет. Аркы тарапты да, берки тарапты да. Бул кайсы экологиялык маселе. Экологиялык маселе баарын бириктирет. Анткени азыр мөңгүлөр азайып атат. Мурдагыдай кар да жаабай калды. Бул кадиреси көрүнгөнү менен чоң проблема. Борбордук Азиянын өзүнөн деле келечекте 5 миллион адам кетет деген прогноз бар экен. Эмнеге? Суу жетишпегенден, суу жоктон. Мөңгү азайса суу азаят. Суу азайгандан кийин бизде адамдардын саны өсүп атат. Бага эгиш керек, жуунуш керек, экология маселеси бар, дыйканчылык, жер өздөштүрүш керек, курулуш, бүт баарына суу керек. Суусуз жашоо жок. Суу бул өмүр деп бекер айтылбайт. Ошол мөңгүлөрдү сакташтын бир эле жолу бар, Кыргызстанды жашылдандырыш керек. Азыр мына шаарда ушу мэр угса экен ушул сөздү. Кээде бирдеме куруп атат, жакшынакай бактарды кыйып эле, анан шагыл ташып келип эле түздөп, цементтеп, брусчатка басып койгон иштеп атат да. Бул иш эмес. Чет өлкөдө тескерисинче даракты сактаган иш да. Мөңгүл боло берсин. Жердин табияты ошондой да. Аны түздөгөнгө миллион акча кетип атат. Анан эмне пайда? Ошон үчүн мен кээде эртең менен басып келатып, 6-чы микрорайондо бактар бар. Анан Советтер Союзунун ошо долбооштарына ыраазы болуп шаар курушчуларынач жашыл зона менен шаарды аралаштырып курган экен. Азыр эми мындай бийик үйлөрдү көрүп сүйүнүп атабыз, Дубай болуп баратабыз деп. Арасына барсаңыз жашыл жок, дарак жок. Ошол токтомдо ушул жашылдандырууну ар бир мындай өнүгүү кадамынын ажырагыс бир бөлүгү катары карагыдай талаптар коюлган да, шарттар коюлган. Андан тышкары бир топ эле мыйзамга соавтор болдук, өзүбүз демилгеледик. Аларды айтып отурса өзүнчө бир подкаст кылыш керек. Сиз жогоруда айтып кетип атпайсызбы? Венесуэла боюнча дагычы АКШда болуп аткан окуялар, негизи бул жаңылыктарды сиз дагы албетте окуп көрүп атасыз. Анан АКШнын бул кадамы негизи канчалык деңгээлде туура болду деп ойлойсуз? Дүйнөдө эки агым бар да. Либералдар деп коет, анан реалисттер деп коет. Либералдар ойлойт ушу дайыма ушу талашып келатат да. Баары бир мисалы бир магазин өзүнүн
филиалдарын башка өлкөлөргө да ачат да. Америкалык дүкөн болсо бир чоң Ikea Швецияныкы, Россияга да ачат, Америкага да ачат, душман өлкөлөргө да ачат. Ошон үчүн экономика, банктагы мисалы эсептерде россиялыктардын канча акчалары Европада, Америкада болгон экен да. Ошон үчүн келечекте согуштар болбойт деп божомолдоп келет эле, бирок согуш дайыма боло берет экен да. Реалисттер туура айтат экен. Анткени баары бир адамдар күчкө баа берет, күч чечет. Анткени дүйнөдө бир өкмөт жок да, бүт дүйнөгө үстөмдүк кыла турганчы. Ошон үчүн дүйнөдө анархия да. Бир өлкөнүн ичинде өкмөт бар, бирөө жарым мыйзам бузса башына бир кое турган жандармерия, полиция, ГКМБ дегендер бар да. А дүйнөдө андай нерсе жок да. Бардыгы бирдей укукту, анан ООН деген бул чоң НПО. Ал жөн гана рекомендация берет, андан артык кете албайт. Ошондой учурда баары күчтүүлөрү күчүн колдонот деген теория азыр ошол үстөмдүк кылып атат да. Мейли ал чыгышта болсун, батышта болсун, Украина жагдайы, Венесуэла жагдайы, ошол эле Газада окуялар, 45-жылдагы тынчтыкты сактайбыз деген ООНдун чечимдери баардыгы ары каттап суу кечпей калды. Бул дүйнөдө структура өзгөрүп атат. Процесстер өзгөрүп берет, бирок структура мынчалык бат өзгөргөнүн көргөн жок. Бүткүл дүйнөдө бир өлкөнүн ичинде дагы мыйзам бузулса адам укугу бузулду деген Америка азыр өзү ушундай кадамдарга барып калды. Азыркы жетекчиси мындай. Анын балким жекелик сыпаттарына да байланышкан бир маселе болду. Бирок чын-чынына келгенде бир өлкөнүн күчтөрү барып, экинчи өлкөнүн башчысын кармап келип камап койгон бул тарыхта болгон окуя эмес. Прецеденти жок окуя да. Ар түрдүү баалар берилип атат, бирок менимче эл аралык укук нормалары мындай одоно бузулду деп ойлоп атам. Аны да көрүп жатарбыз, балким бул жерде бир сценарийби, балким макулдаштырылган иш-чарабы, чындап эле урдап кеттиби же жагдай чечүүнүн жолу катары баягындай бир жең ичинен сүйлөшүп алып кылыштыбы, аны мезгил көрсөтөт, архивдер ачылганда. Бирок мындай сыртынан караганда азыркы пикирим ушундай. Сиз негизи саясаттан тышкары деле коомчулукка, айрыкча жаштарга ушул жазуучу акын катары дагы таанылып жүрөсүз. Анан жазган көп китептериңиз бар, ырларыңыз. Анан акыркы ушул жазган чыгармаңыз кандай болду? Келечекке Жолумда жолдош бол деген китебим Кудай буйрса, мына силерге биринчи жолу айтып атам, жакында чыгарайын деген ниетим бар. Азыр редактурадан өттү, калыпка салынды, дизайнын иштеп атабыз, мукабасын дизайнын үстүндө иштеп атабыз азыр команда менен. Жолумда жолдош бол деген, мен дүйнөнү көп кыдырып жүрүп атпаймынбы? Америкага барып келгенимди жаздым, анан умрада жүргөн күндөрүмдү жаздым. Анан депутат кезде Бельгияга барганмын. Айтматов атабыз ал жакта көп жыл элчи болуп иштеген, анын кабинетине кирип, Европанын борбору деп коет, анткени мен буга чейин түшүнбөй жүргөм да. Аякта Франция бар, Германия бар, Англия бар. Англия Евросоюзга кирбейт. Чоң мамлекеттер бар да. Бирок эмне үчүн келип Италия турат, ушу Бельгия борбору көрсө, ичинде күчтүү мамлекеттер атаандашат экен да. Германия менен Франция сыяктуу мамлекеттер атаандашат экен, ошон үчүн кичинекей бир мамлекет тандап туруп дагы борбор болуп коюптур да, Брюссель. Ошол НАТОнун штабы ошол жакта жайгашкан, анан Евросоюздун дагы борбору ошол жак. Европанын борборунда деп ошол жака барганда таасирлеримди жазганмын. Бул жол китеп. Мен Японияга барганымда китеп кылып жазганмын. Ошону уландыса да, анан бир топ Европага барганымда өзүчө китеп кылып чыгарайын деп атам. Өзү жанрларым бар, көркөм чыгарма, поэзия, публицистика. Бул публицистика болот го дейм. Жол очерктери да. Ошол жолумда жолдош бол деп атадык. А дегенде мен нур төгүлгөн шаарларда деп атайын дедим. Билимдин бир булагы деп атайын дедим, бирок кеңеш отуруп ушуларга токтодук. Жолумда жолдош бол деген. ыр жазуу боюнча сиз жазуучу дагы акын дагы болуп атпайсызбы? Анан ушул экөөсүн кантип байкалыштырасыз негизи? Андайлар жашоодо туруп эле. Акындар илгери мындай биз Алкул Осмонов дегенде башка форматты, мисалы Жаңыз Айтматов дегенде такыр башка форматты элестетчик да, сиз аны бирдей айкалыштырып атасыз да. Кыргызда деле мисалы Алы Туканбаев мыкты акын болчу, таң алдынан жазганда. Ошол эле мезгилде баягы Күнүн сыры деген аңгемесин окуп аябай таасирленгенмин да. Калгандарын билбейм, бирок бизде деле ошондойлор бар. Акындык азыркылардан эле Олжобой Шакир кара сөздөн да мыкты, акындыктан да мыкты. Ошо Каныбек Иманалиев азыркылардан, мурдагы депутат, азыр Жаштар союзунун төрагасы, анын деле кара сөз чыгармалары мыкты, анан кээ бир поэтикалык саптарына оон чыгып эл арасына ырды алып жүрөт да. Анын орус адабиятында карасаңыз Пушкин «Капитанская дочка» бул повесть, болгондо да тарыхты Емельян Пугачев жөнүндө жазган. Анан жанагы Онегин кандай сон,
Наташанын Онегинге жазган каты ушунчалык мага таасир берет да. Же болбосо «Я вас любил, любовь еще быть может» деген саптары. Анын баягы сүйүү жөнүндө саптары, поэмалары, жомокторун карасаңыз жаш балдар үчүн мисалы Алтын балык ошол жөнүндө да. Дубровский. Лермонтовду мисалы «Герой нашего времени» деген окуп алып ушунчалык таасирленген. Ал эми 27 жашында эле каза болуп калган. Мен да ошол курактарды окуп, баягы ал башка доордо, мен башка доордо жашасам деле баары бир өспүрүмдөрдүн, жаштардын ойлор, сезимдери окшош болот экен да. Баягы Белланы алып качып кетип, Белла болсо ооруп өлүп калып, атасы Белланы издеп жүрүп, ок жеп каза болуп, иниси Белланы бир атка сатып ийип атпайбы? Ошол эпизоддор аябай таасир эткен да. Бирок Лермонтов ошол эле мезгилде мисалы «Погиб поэт, невольник чести» деп укмуш ыр жазып койгон эмеспи? Акын дагы, анан жазуучу дагы да. Ошон үчүн билбейм, мен поэзиядан баштагам, бирок прозага ант романы менен келдим. Анан ошондон кийин мындай прозага кызыгып кеттим. Азыр тескерисинче кара сөздү көп жазам, бирок ырды кем эле жазам. Канча жашыңыздан баштап жазып баштагансыз? Мектепте жазчу белеңиз? Мектепте жазчумун, мектепте жазып, олимпиадаларда барып окуп берет элем. Бирок элдин алдына чыгып окугандан тартынчу элем. Бирок олимпиадада мугалимдерге окуп берчүмүн. Сиз көрсө, сууну сиңген жерге төк дейт, сөздү уккан жерге айт деген бир сөз бар да. Ошол филология факультетин бүтүргөн, адабиятчы, тилчи эжеке мугалимдер баалайт деп ошолорго тартынбай окуп беришкен. Анан баягы укпаган, түшүнбөгөн адамдарга окуп деле кереги жок. Поэзияны баалабагандар бар. Сен ыр окуп атсаң, ага маани бербесе, ал саясатын сүйлөп атса, же бир чарбасын, машиналарды сүйлөп атса, мындай шагың сынып калат да. Ошондо бир азыр ойлоп көрсөм, бир 13-14 жаштан баштап жазган окшойм ырларды. Бүгүнкү күндө дагы баягы ушул ыр жазып же чыгарма жазганда бир айтып коюшат го, жан дүйнөбүз эс алат депчи ошодон. Мисалы сыртта ушул саясат, ызы чуу болуп атканда сиз дагы балким ошентип жазгандан эс аласызбы? Ыр жазгандан эс албай билбейм, бирок илхамды күтүп отургандан ыр жаза албайт. Мен мисалы 48 жашка чыкканда 48 деген ыр жаздым, анткени ошол күнү 48ге чыгып отуруп, мындай өткөн кеткенди ойлодум. Өзүмдө умрада жүргөн кезим болчу. Анан келечегимди ойлодум, буга чейин эмнени кылдым, эмнеге жетиштим, кандай адаммын, самоанализ деп коет, өзүңдү өзүң талдап отуруп анан калемди колго алып жаза баштадым. Ошондо 48 деген ыр чыкты да. Анан жазып бүткөндөн кийин окуп алып, бир сөз бар да, эмнени жазышты билбей баштап, эмнени жазганымды билбей бүтүрдүм дегендей. Анан жакшы саптар чыгып калыптыр да. Мисалы Литвага барганда Таракай Сепили деген ыр жаздым, ал деле ошол сыяктуу болуп чыгып калды. Анан биз Гамбургда жүргөндө ошол жакта баягы дарыя өтөт эмеспи? Ошол дарыянын жээгинде туруп алып, анан ошол дарыя жөнүндө жаздым. Германиянын тарыхы, канча кан көргөн дарыя, бирок дагы деле бир калыпта калып атат, сыр бербейт, эч ким арызданбайт, ушул деле адамга тарбия берет экен деп. Анан жазып бүткөндөн кийин мындай өзүм ыраазы болуп калдым. Ошон үчүн эгер ыр жазылбай атса, бул илхам келбегенден эмес. Сен өзүң жазбай аткандан, иштебей аткандан. Мисалы Мартин Иденди окуп көрсөңүз, Джек Лондондун кандай иштеген да, керек болсо уйкусун азайткан, 4 саатка чейин азайткан. Бирок аягында Мартин Иден кантип Мартин Иден болду да. Ошон үчүн эл жетпеген, эл билбеген ийгилик иштем десең, эл кылбаган иштерди кылышың керек. Таза, адилеттүү, бирок мындай тер төгүп иштешиң керек да. Акыркы учурларда мисалы сөз эркиндиги тууралуу дагы бир катар маселелер жаралып атат. Көптөгөн баягы журналисттер дейбизби, камалып кеткен учурларын көрүп атабыз. Анан сиздин пикириңиз боюнча дейлиби, же ой жүгүртүүңүз боюнча бүгүнкү Кыргызстандагы сөз эркиндиги канчалык деңгээлде? Генерал Камчыбек Кыдыршаевдин умрада жүргөнүн көрүп абдан сүйүнүп атам. Ал жака баргандан кийин мындай умрасы кабыл болсун деп айтам. Анан кабыл болсо, Кудай буйрса, мындай жүрөк өзгөрөт да, жүрөгү жумшарып балким. Эми азыр билесизби, чечим кабыл алганда мен деле ак үйдө иштегем оңой эмес. Билесизби, акты көктөп келген тегерегиндеги адамдар болот да, көктү ак деп келген. Дайым өзүңүн көзүң жете бербейт, өзүңүн колуң жете бербейт. Көп учурда чечимдериң ошолор себеп болуп калат. 37-жылда эле байкасаңыз, мындай бирин бири эле сатып отуруп аттырып ийген экен да. Анан кээде ойлоп атам, ошондой бир жагдайлар азыр да болуп атабы, баягы бирине бири кек сактап, бирине бири ор казып отуруп, анан аягында келип, бул азыркы бийликтин кадырына бир көлөкө болуп калабы депчи. Анткени бир-эки адам баарын көзөмөлдөй албайт. Бир-эки адам баардык чындыкты биле албайт. Ошол жан төшкө ийик аттырат деп коет. Кеңешчилери аябай мындай
кызыкчылыгын ойлобогон, күйүмдүү, манасатакка бакай кандай кеңеш болушуна кеңештер керек да. Болбосо мындай чампалап иш, астын үстүн болуп кетиш оңой эле нерсе. Адашып калышчы. Анан эми өкүнүчтүү болуп атканы ушул болуп атат. Эми мен ишенем, кимегирде бир билип билбей туура эмес камалып калса жакын арада бошотулат. Анан бошотулгандан кийин ошондой бир жагдайлар боюнча кайра камалыр болбосо экен депчи. Өзүм мен трактаттарды окуйм да, өткөн бабалардын, алымдардын, философтордун, мамлекеттин башкаруу боюнча чоң адистердин трактаттарында ушундай бир пункт бар экен. Мамлекеттик бийликке келгенден кийин жакшы сөз күтпөдү. Анткени эмне кылсаң деле адамдар сындай берет экен да. Сындай берет, ал сындан кутула албайсың. Албетте баягы латенттүү деп коет, камалып кетпей эле, жаза тартып калбай эле деп азыр мындай шыбырашкан эле болбосо, ал адамдардын жүрөгүндөгү пикирин өзгөртпөйт. Камалып кетпей эле деп, баланы деле мындай катуу кармай берсең, ура берсең, сен бар жерде башкача, сен жок жерде башкача болуп калат да. Мындай эки жүздүү болуп калбас керек да коомчу. Анан бул бир жагы, экинчи жагы, эгер мындай башка пикирлер айтылып турбаса, ачык сөздөр болбосо, көрдүңүз го өткөндө мурдагы президент бир пикир айтты эле, элдин баары ошонун оозун карап калды да. Анткени иште башка пикирлерди укпай, ал жаңырып эле ар бир адам кулагына жетти да. Эгер мурдагыдай жагдай болгондо көп пикирдин бири болуп калмак. Ошон үчүн арыдан бери, бериден ары деп кыргыз бекер айтпайт. Алтын ортолукту таап, өтө катуу кетпей, бирок сөз эркиндигин да сакташ керек. Эми бирөө көрө албастык кылып айтышы мүмкүн. Бирок бирөө чындап жакшылык каалап пикир айтат. Анан ошолорду көрүп билип турбасаң, тегерегиңдеги адамдар кошоматтык кылып баары сонун болуп атат, баары укмуш болуп атат, мен аны бийликте иштеген киши катары айтып турдум. Анан ошолорго ишенип туруп, аны аягында көрүп атасыз го. Бирдеме болуп кетсе, бир эле адам күнөө болот да, калгандары жаш узун улап кете берет экен. Ушундай жагдай экен. Ошон үчүн мен ишенем, бул сөз эркиндиги кайра калыбына келет, сөздүн эркиндигине болгон суйурмат мурдагыдан дагы жакшы болот деп мен ишенем. Анан анча мынча ушундай бир жагдайларга туш болуп калган, камалгандарга табасы гана комментарий бергендерге айтат элем да, ошол туура эмес. Бирөөнүн кайгысына кубануу бул адамдыкка да жатпайт, мусулманчылыкка да жатпайт. Бул эч бир этиканын мыйзамдарына туура келбей турган нерсе да. Баарына сабыр тилейм, жакындарына. Анан эркиндикке чыккандан кийин анан ушул бир сөз эркиндигине болгон позицияны бийлик кайра карап чыгат го деп ишендим. Эгер бүгүн акыркы жолу элге кайрылсаңыз, эми акыркы жолу дебейли, негизи элге кайрылуу кылсаңыз, эмнени айтмаксыз? Билбейм, эми акыркы жолу болбосун. Бирок кайсы бир учур келет да баары акыркы жолу деген сөз айтылат, бул дүйнө түбөлүк эмес. Ошон үчүн мындай сөздөрдөн коркпош керек, буга азат эле болбош керек. Бирок эми дайыма эле айта турган сөзүм, алмайдын бермейби. Эгер бүгүн жараткандан жакшылыктарды алып атсаң, анын эмне эсеби болот. Ошон үчүн шүгүр айтканды билели, ката кетирсек тууба кетиргенди билели. Анан көңүлдөрдү сыйлашалычы. Жүрөктөрдө бир кек калбасын, өч калбасын. Мисалы, бир адам каза болгондон кийин деле ошону бир капа кылып койсоң, капа болот экенсиң, ушуну эмнеге капа кылдым экен, аягы келип ушул экен го депчи. Сөөгүн үстүндө кечирим сурап тургандарды көрдүм. Кечир мени деп. Ошон үчүн мындай бүгүнкү капалыкты эртеңке калтырбай, ушинтип жашай берели да, анан барга шүгүр кылалы. Мисалы, бирөөндөгү бар нерсени көрүп, бирок өзүңдөгү бар нерсени унутуп калат экенсиң да, анан кейи берет экенсиң да. Адамдын рызкысы баары бир толо. Болгону бирөөгө 80% ден соолук берет, бирөөгө 80% акча берет экен да. Бирдикеге кетүү, бирдикеге жетүү деген бир сөз бар эмеспи? Ошон үчүн барга шүгүр кылып, Кудайды таанып, кек сактабай, жүрөктү таза кармап, анан мындай бир ынтымак үчүн анча мынча нерсени курбанчылык кылып үйрөнөлүчү. Тирешкенде, урушканда, талашканда, мен мына батыш чыгышка барганда көп нерсени байкайм. Мындай күлүп жайнап жүрүшөт, ушак тешектерден алыс, максаттуу жашашат. Анан бирдемени кылса мындай ыклас менен кылат. Жолдо баратып бейтаныштарга саламдашкандардын, салам бергендерин көрүп аябай ыраазы болом. Айтор ушул адам болуп жашап, адам болуп өтөлү. Алмайдын бермеби бар, ар бир жакшылыктын эсебин берчү күн келет, ушуга ишенели. Анан бизде подкастта негизи блиц суроолор деп коет, бат суроолор. Сиз бул жакка кыскача жооп берсеңиз болот, же ооба жок менен жооп берсеңиз болот. Эң мыкты кыргыз саясатчысы. Исхак Разаков мен Жусуп Абдрахманов. Бийлик мүмкүнчүлүкпү же сынообу? Экөө тең. Дүйнөлүк мыкты саясатчы. Мухаммед пайгамбар,
анан Абу-Бакр Сыдык, Умар бин Хаттаб, Усман, Али, анан мага Умар бин Абдулазиз да жагат. Кийинки доордогу саясатчылардан Жон Кеннеди деле эмнегедир баалайм. Акча адамды ачабы же бузабы? Көтөң ниетиңе, ыйманыңа, тилегиңе жараша. Сиздин эң чоң коркуңуз? Бул үйүн өткөндөн акыретим кандай болот деп ушуну көп ойлоном. Жашоодогу өкүнгөн учуруңуз? Көп эле го. Бир адам кимден көп нерсе үйрөндүңүз? Пайгамбарыбыздан, атамдан, Жеңиш деген эмне сиз үчүн? өз напсиңди жеңүү. Сизди сынга алганда биринчи реакцияңыз? Жылмайам. Дос азаябы же көбөйөбү саясатта? Саясатта дос болбойт го. Бир нерсени кайра баштасам дей турчу учур барбы? Андай деле жок. Сиздин тыюу салынган темаңыз? Жеке жашоо. Кийинки 5 жылда өзүңүздү кайсыл ролдо көрөсүз? Адам эле болоюнчу. Рахмат. Ушуну менен биздин маегибиз аягына келди. Буюрса убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө бизде адаттагыдай эле баягы көрүүчүлөрүбүздүн арасынан жакшы комментарий жазгандардын анан ошол комментарийга көп жактыруу белгисин топтогон бир адамга биз келген коногубуздун атынан сыйлык ыйгарабыз. Ал кандай сыйлык болот? Сиз бүгүн поэзия жөнүндө сурадыңыз. Балким ыр китебимди берейин. Нурлуу толкундар деген ыр китебим бар. Анан эгер күтө турган болсо, кийинчерээк болсо анда жаңы чыккан китебимди берем, Кудай буйрса, жолуна жолдош бол. Рахмат. Эгер өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүздө биздин элибизге дейлиби, жаштарга дейлиби айта турган кебиңиз болсо, сизге эркин микрофон. Мен 3 нерсени айткым келип атат да. Азыркы жаштар тез байып кетсем деген ой менен жашап атпайбы? Байлык деген ошол акчам көп болсо деген эле сөз да. Сөзү көптүн дейт, катасы көп деп коет. Байлыгы көптүн күнөөсү көп деп коет. Анан кимдин кулп мүнөзү начар болсо, өзүнө азап чакырат деп коет да. Ошон үчүн байлыкка кызыга бербеш керек. Эгер байлыкка кызыксаң, берешендик менен кошот эле, ыйман менен кошот эле. Анткени ыйман менен байлык бириксе, бул жаратмандык болот экен. Илим, ыйман, байлык бириксе, анан илимсиздик менен ыймансыздык менен байлык бириксе, бул бузук кулп болот экен. Ошон үчүн жаштардан тилегим ушул: биринчи ичти оңдойлу, анан сыртты жөндөйлү. Ичиң оңолсо сыртың өзүнөн өзү оңолот. Анан жараткан сени даяр болгон учурда гана байлыкты берсин да. Мисалы, кичинекей балага оозунан нан тыксаң, өткөндө бере алмайт. Ал аны жей албай кагап калат деп. Кагап калып керек болсо мындай үзүлүп да кетиши мүмкүн экен да. Бирок тиши чыккандан кийин, даяр болгондон кийин өзү деле нан сурап жейт. Ошол сыяктуу адегенде бирдеме кабылаардан мурда, бирдекеге мындай умтулгандан мурда ошого өзүбүз даярдайды руханий жактан, жан дүйнө жагынан. Анан байлык келгенде анын сыносун көтөрүш жеңил болот. Мен ушуну айткым келди. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин экс-депутаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер, акын, жазуучу Нуржигит Кадырбеков бизде конокто болду. Ал эми сиздер менен мен Нуркыз Мирланбекова болдум. Жакшылыктарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.